Бүгүнкү күндө билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги тарабынан бир катар реформалар жүрүүдө. Алардын арасында мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө да өзгөчө көңүл бурулган. Бул багытты колдоо максатында мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун алдында жаш тилчилердин демилгеси менен кыргыз тил мугалимдеринин башын бириктирген жаш тилчилер уюму түзүлдү. Ошол жаш тилчилер уюмуна түзүлгөн бардык мугалимдердин ичинен биз атайын сурамжылоону жүргүздүк. Ошол сурамжылоонун негизинде биз иштей турган 7 чоң багытты алып чыктык. Ошол 7 багыт негизинде биз иш алып барабыз. Алардын айрымдарын айта кетсем, бул биринчиден республикадагы жаш тилчилердин башын бириктирүү, аларга методикалык усулдук жардам көрсөтүү, андан сырткары жаш мугалимдер менен ар кандай нускамаларды, балдар адабиятындагы китептерди, андан сырткары электрондук колдотмолорду иштеп чыгуу. Бул программалар бара-бара ишке ашат. Бүгүнкү күндө бардык мугалимдер менен биз онлайн сүйлөшүп атабыз. Жаш тилчилер уюмунун түзүлүшү мезгил талабы болгон. Максат кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча мугалимдердин ар тараптан өнүгүшүнө мүмкүндүк жаратуу менен бирге мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө багытталган иш-чараларды ырааттуу жүзөгө ашыруу. Жаш тилчилердин мындай демилгесин Билим берүү министрлиги жактырып колдогон. Азыркы учурда ошо кыргыз тилине ошо мамлекет тарабынан, министрлик тарабынан өтө чоң көңүл бурулуп атат. Анан ошо жаш тилчилердин башын бириктирели деп, ошо биргеликте ошо иш-чаралардын баарын аткаралы деп, ошо кыргыз тилин өнүктүргөнгө аракет кылып атабыз. Анан жаштар кайрылып калыптыр. Ушундай жаш тилчилер уюмун түзөлү. Ошо Кыргызстандагы жаш мугалимдер, именно кыргыз тил жана адабият мугалимдерине көмөктөшөлү, методикаларына өзгөртүүгө жардам берели, билимин жогорулатууга жардам берели. Анан ушул демилгени колдоп, министрлик тарабынан дагы, министр дагы колдоп, кыргыз тил сектору да колдоп, жаштар менен бүгүн биринчи отурумду өткөрүп атабыз да. Уюмдун алгачкы жолугушуусу Билим берүү жана илим министрлигинде болуп өттү. Ага коомдук уюмдардын, фонддордун, жаштар иштери боюнча тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү менен борбор кааладагы жаш кыргыз тилчилер катышты. Кеңешмеге чакырылган артисттер аталган уюмдун түзүлгөнүн кубануу менен колдошуп, атүгүл уюмга мүчө болууну каалашты. Азыр сиздерди жалпы ушул мамлекеттик министрликтин астында уюм катары чогултуп сиздерге жол көрсөтүп жатканына аябай кубанычтамын. Санарипташтыруу мезгилинде биздин өзүбүздүн мамлекеттик тилибиздин жоголуп баратканы, ошо мамлекеттик тилге кыргыз болуп туруп аябай ушундай аяр, мындай башкача мамиле кылып атканыбыз аябай мени түшүнүп. Мүмкүн болсо мен аябай жакшы салмак башталыптыр жаш тилчилер деп. Ошол сиздердин ишиңерге ийгилик каалайм. Мүмкүн болсо мен да мүчө кылып болушуңуздар керек. Жолугушууда жаш тилчилер уюмунун координатору Кубанычбек Нарымбеков буга чейинки аткарган иштери жана максаттары тууралуу презентация жасап, кеңири маалымат берди. Биз кандай максаттарда иштейбиз, кайсы багыттарда иш алып барабыз дегендин негизинде аны аныктап алуу үчүн сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Ошол сурамжылоонун айрым суроолорун сиздерге чагылдыралы. Кыргыз тили сабагын окутууда кандай көйгөйлөр бар? Сизге кайсы темаларда тренинг, семинар өткөрүлсө пайдалуу болот деп эсептейсиз? Билим берүү тармагындагы кайсы инсандар, эксперттер менен тажрыйба алмашкыңыз келет жана алар менен тажрыйба алмашууну каалагандыгыңыздын себеби кандай? Окуу программасында сизге кайсы темаларды өтүү боюнча методикалык жардам көрсөтүү пайдалуу болот? Санарип технологияларды колдоно аласызбы? Ошонун ичинде биз билген ноутбуктар, билим берүүчү кошумча сайттар. Мындан сырткары жалпы 15 суроо болгон. Ошол 15 суроонун негизинде биз өзүбүздүн багыттарыбызды аныктап алдык. Кеңешмеге келген уюмдардын, коомдук фонддордун өкүлдөрү менен жаш тилчилердин ортосунда мамлекеттик тилди өнүктүрүү, кыргыз тилиндеги маалыматтарды интернет булактарына жайгаштыруу багытында кызуу талкуу болуп, көптөгөн сунуштар айтылды. Алар аталган уюмду ар тараптуу колдоону убада кылышты. Бул жаш тилчилер уюму түзүлгөнүн укканда өтө кубандым. Себеби борборубузда болобу же болбосо ошо Кыргызстандагы тилчилердин башын бириктирип, ар биринин идеясын, ар биринин иш тажрыйбасын алдыга жылдыруу, жакшы жыйынтыктарга, жакшы тыянактарга жетүүгө бел байлаган, чыйыр жол салган уюм болот деген ишеничтемин. Бул абдан сонун демилге деп ойлойм. Себеби азыркы кезде эмнегедир улуу муундун өкүлдөрү, стажы абдан жогорку мугалимдер көбүрөөк жумуштарга көбүрөөк тартылып эле, эмнегедир жаштар артта калып калат да. Жаштар көп дай албай, улууларды сыйлоо иретинде көпчүлүк жерде
эске алынбай калат. Ошол себептен бул жерде жалаң жаш тилчилер уюму деп ачылды. Башкача айтканда иштегенине 5 жыл боло элек, 5 жылга чейинки жаш адистер да. Анан ойлойбуз азыркы мондай техника заманбап өнүгүүнүн жолунда, технологиянын өнүгүү жолунда бул жаш адистерден абдан бир жакшы идеялар чыгат булардан. Булардан абдан сонун жана электрондук вариант, азыр жалаң көбүнчө электрондук вариантка өтүп аткандыктан ошол багытта дагы ушу жаш адистерден жакшы бир идеялар, колдонмолор, методикалар келип чыгабы. Ошол боюнча кийинки келаткан муундарыбызды кыргыз тили багытында абдан жакшы өнүктүрүп кете алабыз. Бул уюмдун жумушчу тобуна кирдим. Жумушчу тобуна киргениме дагы абдан кубандым. Бул жаш тилчилер уюму бизге деген өзгөчө жаңы окууну бүткөн жаштарга абдан чоң жардам берет. Биз деген анткени азыр методикалык жактан алсызбыз. Сабакты кандай өтөөрүн дагы билебиз, бирок билсек дагы бизге жардам керек. Учурда бала бакчадагы кичинекей бөбөктөрүбүздөн баштап чоң ата, чоң апаларыбызга чейин көпчүлүк учурда орус тилинде сүйлөп жатышат. Бирок биздин бул уюм кичинекей бала бакчадагы бөбөктөрдөн чоң мектептеги окуучуларды, студенттерге чейин кыргыз тилин өнүктүрүүгө зор салымын кошушат. Билим берүү министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы Гүлнара Ибраимова жаш келсе ишке дегендей жалаң жаштардан турган уюмду түзүүдө алардын артыкчылыктарын баса белгиледи. Кандай гана нерсени баштабаган бул жаштардан баштоо жеңилирээк болоорун биз жакшы билебиз. Экинчиден технология заманында жашап атабыз. Эгерде бир кезекте X муну болсо, азыр Z муну экен, ал эми Z муну бул технология менен байланышкан муун болот экен. Ошондуктан ал эми технологияга жакын жаштар. Улуу муунун өкүлдөрүн азыр жаңы технологияга баш бактырып даярдоого караганда жаш муундарды алып кетүү жеңилирээк болот экен. Үчүнчүдөн буларда энергия бар. Азырынча сунуштары, ойлору албетте мындай жаңы талапка ылайык. Албетте ошол эле учурда биздин тажрыйбалуу мугалимдерибиздин дагы бизге салымы абдан жогору болот. Алардын көп жылдык эмгектери, көп жылдык тажрыйбаларын биз сөзсүз түрдө ушул жаштар менен бир катар иштерди жыйынтыктаганда аларды эксперт катары, кеңеш берүүчү катары, багыт берүүчү катары биз сөзсүз түрдө кайрылабыз. Жаш тилчилер менен жолугууда бир катар көйгөйлөр аныкталган. Алардын бири кыргыз тил адабияты сабагын окутууда программалардын заманбап талапка ылайык келбей жаткандыгы. Өткөн жылдар бою бул грамматикага басым жасалып келген болсо, бүгүн биз баарлашууга даяр муунду чыгарышыбыз керек экен. Көркөм ойлоого даяр, баарлашууга даяр, сабаттуу сүйлөй алган, сабаттуу жаза алган, көркөм ой жүгүртө ала турган, оюн бир ачык айта ала турган, суроого так жооп бере ала турган жаш муундарды тарбиялап чыгышыбыз керек экен. Ал эми ушул багытта биз жаңы стандарттардын алкагында программаларды жаңылашыбыз керек экен. Себеп дегенде биз бүгүнкү күндө талапка жооп бербей турган айрым бир темаларды өтүп убакыт өткөрүп атканыбыз белгилүү болуп атат. Жолугууга келген коноктор аталган уюм мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө зор салым кошоорун белгилешип, кызматташууга кызыктар экенин айтышты. Жакшы жобосун түзүп, ошондой эле анын дагы иштөө механизмин иштеп чыкса, бул кыргыз тилинин өнүгүп өсүшүнө, окутулушуна, келечеги үчүн абдан жакшы пайдасын тийгизет деген ойдомун. Жаш тилчилер уюму менен бирикте иш алып барабыз деп ишенебиз. Себеби биринчи кезекте булар жаш тилчилер ошол кээ бир адамдар сүйлөө жаатында мыкты болсо, кээ биркилери мындай жазуу жаатында өзүн жакшы көрсөткөн. Эгерде кимде ким өзүнүн калемин курчутат элем, ушу маалымат жазат элем, менде кошумча маалыматтар бар, өзүмдүн макаламды жарыялайт элем, кандайдыр бир инсан тууралуу десе, биз ошол сайтка киргизип, аларга мүмкүнчүлүк түзүп бере алабыз. Мектепте 11 жыл эне тилин окуган балдарыбыз кыргыз тилинде оюн эркин айта албай, атүгүл туура жаза албай аткандары эне тилине күйгөн адистердин уйкусун качырган. Эмне үчүн биз кыргыз тилин 11 жыл бою окутат экенбиз, анан кийин кесиптик окуу жайларда окутат экенбиз. Дагы деле болсо ошол арызды жаза албаган, дагы деле болсо оюн толук жеткире албаган, кеңири сүйлөй албаган муундарыбыз дагы деле келатат. Демек, бүгүн ушул технология багытында иштеген бир катар фонддорду, уюмдарды чакырдык. Себеби биз кыргыз тилин интернет айдыңына дагы деле жеткиликтүү деңгээлде жайгаштыра албай атабыз.
жаштык чигир менен түзүлгөн жаш тилчилердин уюму азыртадан ар тараптуу колдоолорго ээ болууда. Андыктан мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө койгон максаттарына жетеринен күмөн жок.